1 декабрдан баштап такси кылган айдоочуларга 284 статьянын 1-часынын негизинде 7,5 миң сом штраф салат, лицензиясы жок жүргүнчү ташыгандарга. Эрте менен келгенде вокзалдан келип, печатьты бастырып, ана көчөгө чыгасыздар. Машина техсасы текшерет, нарколог давлениени текшерет, эсоорду карап туруп линияга чыгарат. Ошо бригадирлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз, айтканбыз. Эми такси кызматында иштегендер лицензия алышы керек. Мыйзам 22 августта күчүнө киргени маалым. Ага ылайык бүгүн 5 сентябрда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан Ошуна бекетиндеги район шаарларга каттаган айдоочуларга түшүндүрүү иштери алып барылды. Осо түзүп барышса болот, ушу айдоочуларга байтабай түшүндүрүп атабыз. Эгер түзө албай азыраак айдоочу болгон болсо, түзүшкө мүмкүнчүлүк болбосо, ушул жерде осолор бар. Ошолор менен келишим түзүп, ошол осо менен келишим түзүп барса болот. Бул осо менен келишкен өтө жакшы. Ол осонун механиги болот, диспетчери болот, наркологу болот. 60 километрден ашкан жүргүнчү ташуу менен алектенген, мисалы үчүн Ош Бишкек каттамы, Ош Кызылкыя, Кадамжай, Ош Каракулжа, Ош Жалал Абад 60 километрден ашып атпайбы? Аларды текшерет, сөзсүз путевой лист берип текшерет. Эртең менен чыгып атканда могул жерде нарколог текшерет, давлениясын өлчөйт, айдоочунун ден соолугун карайт. Экинчиден механики текшерет, путевка жазып атканда. Сөзсүз буда ол договор түзгөндөн кийин жоопкерчиликти ошол алат. Ошол осонун механики сөзсүз бул автоунаанын состояниясын текшерет. Дөңгөлөктөрдүн состояниясын текшерет. Жакшы болуп атпайбы? Сезонный баллондорун текшерет. Машинанын состояниясы, автоунаанын состояниясын текшерип, жакшы ошол печать басып атканда, путевка жазып берип атканда ошонун состояниясын карайт. Айдоочуларга деле жакшы болуп атпайбы? 1 жылдык төлөмү банка бар 500 сом төлөйт. Айдоочуларга 1 декабрга чейин убакыт берилген. Белгиленген мөөнөттө талапты аткарбай ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөргө мыйзам чегинде 7500 сом, юридикалык жактарга 13 000 сом айып пул салынат. 1 декабрда штраф салынат, азыр айтып кеттик. Ошого чейин булар эми эртең бар арызын жазса, эртең эми булар азыр бизде декабрга барып түшүнүк болуп калбаса да, декабрдан баштап бизде анан алабыз лицензия депчи, ондан кийин ажиотаж болуп көбөйүп кетет эл. Ошон үчүн алдынан эме болсо эртерээк тапшырса, декабрга чейин чыгарып, булар эртерээк эме болуш керек. Азыр эми документ ошо турлап бүтүрсө жакшы болот. Негизи коомдук транспорттор баардыгы алып бүтүптүр бирок, Коомдук транспорт буга чейин өзү алган да буларчы. Булар эми только эле мына такси немелер болуп атпайбы болсо азыр. Анан оң рулдуулар качан чыгарылат, кандай болот атат? Оң рулдар азыркы күндөн өзү болгон азыр айдаган болуп буларгачы. Уже мыйзам күчүнө кирген, просто эми булар азыр эми до декабря азыр болбойт азыр буларга өзү айдагангач. Оң рулда азыр такси менен заниматься этип адам ташкан болбойт буларга. Азыр только эле лево рулдар ташыш керек. Лицензиянын жарактуу мөөнөтү 1 жылды түзүп, физикалык жактар үчүн 500 сомду, юридикалык жактар үчүн 1000 сомду түзөт. Максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу, кырсыктарды алдын алуу жана болтурбоо. Такси кызматында иштегендердин жоопкерчилигин күчөтүү болуп саналат. Азыртадан барып деле айдоочулар бүт документтерин биз айткан бая перечень бар, ошолорду айтып түшүндүрүп атабыз. Ошол документтерди толуктап алып барып бизге тапшырып койсо, биз лицензияны даярдап беребиз. Лицензия деди, биз баарын даярдап койдук. Азыр лицензияны күтүп отурабыз. Лицензия өзү чечиле элек, кунагдан береби же гайдан береби. Бизге так маалымат айтып элек. Лицензия боюнча маалымат жеткирилди. Азыр негизи колдойсуздарбы, эми мыйзам күчүндүрүшүн талапты аткарасыздарбы? Кудай кааласа, эми неме кылса, документтер турлап неме кылабыз да. Бардыгыбыз. Şu лицензия алышка аракет кылып, бүгүнөн баштап документтер турлайбыз, ошол. Сиз кайсы багыт боюнча каттайсыз? Мен Кадамжай Ош. Мен колдойм. Себеби азыр билгенди эле айдап, билбегенди айдап, каттык айдап, оң жагынан өтүп, сол жагынан өтүп атат жаштар. Ошолордун бирок наказать этиш керек, каттуу эле. Ошо балдар эми түшүнбөйт экен, сөгөт кетип барып айдабайсыңбы деп. Перекресток турсаң дагы, пешеходко токтосоң дагы аркаңан туруп алып айдайсың деп сөгөт экен балдар, жаш балдар. Ошо мен айтам, бирок ошондо каттуу кармаш керек. Белгилей кетсек, Ош облусунан Кыргызстандын аймактарына жүргүнчү ташып иштеген айдоочулардын саны 600гө чукул. Жалпы 9 бригада бар. Алардын ичинде 60-70тен айдоочу катталган. Эми алардын баары жогорудагы талаптар менен иштеши керек болот. Эмгек стажы, ден соолугу жана унаасынын техникалык абалы талапка жооп бербегендер лицензия ала алышпайт. Асия Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы, Ош.